2 жашар Ибрагимди эс учун жоготкончо сабаганга негизги шектүү катары Жанабек Төлөбековду сот Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алды. Бул окуяга анын жубайынын да катыштыгы бар деп убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми баланын абалы оор бойдон калууда. Дарыгерлердин айтымында ал эсине келе элек. Азыр балага бул медициналык жактан бүт жардамдар көрсөтүлүп атат. Бирок азыр аппаратта эми ымыркай бала өзүнө келсе деле өзүнүн турумун айта албайт. Мен коркорум эле бул иш эми биздин ички иштер министрлиги аябай тыгыз иштеп атат. Кээде биздин жарандарыбыз өзүнүн берген арыздарын алып бул сотко жетпей калышы мени ичимде бир ортуп атат да. Адам үрөйүн учурган бул окуяга өкмөт бир жума дегенде гана реакция жасады. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү бул боюнча жыйынга чогулду. Анда Жомарт Тоторбаев мындай кылмышка барган адамдарга карата жазаны катаалдатуу керектигин белгиледи. Ымыркайдын өмүрүн коркунучка алып келген окуяга президент көңүл буруп тапшырма бергенден кийин гана өкмөт мүчөлөрү кыймылга келгенин премьер-министр моюнга алды. Почему мы это ждем, чтобы президент нам указал за работу, уважаемые министры? Эмне себептен биз президенттин буйругун күтүп отурабыз? Урматтуу министрлер, бул уят иш. Ар бириңердин өз функцияңар бар. Анда начар үй бүлөнү көзөмөлгө алуу милдети так жазылган. Ар бир министрлик өз ишин так аткарууга тийиш дейт премьер. Өзгөчө социалдык өнүктүрүү министрлигинин дарегине сын көбүрөөк айтылды. Жер-жерлерде балдардын укугун коргоочу борборлорду ачуу тапшырмасы берилген. Мындай чечим июль айында эле кабыл алынганына карабай аткарылган эмес. Ошондой эле аянычтуу окуя болгон үй бүлөнүн мындай абалда экенин социалдык кызматкерлер капарына алган эмес. Ымыркайдын апасы Россияга иштеп кетип, атасы эмчектеги баласын агасына ишенип таштаган. Бирок министр бул иште адистер алсыз экенин белгиледи. Ар бир үй бүлөнүн артынан түшпөйбүз турабы монтип өзүңөр карап көрөлү. Мисалы Мореке жанакы мечи жаман окуя болгон үй бүлөчү бул жакшы үй бүлө. Атасы бар, апасы бар, 4 кызы бар. Мунун мисалы 5 кызы бар, 5 кызы бар, ошоко барып бесемде киришебизби мисалы. Бардыгы мисалы дайын болуп атса. Бул азыр бул болсо оору да. Мисалы сыртынан бардык жакшы, кошуналары эчтеке мисалы байкабаса, эч ким мисалы көрбөсө. Ал эми тартип сактоо органдары мындай терс окуялардын алдын алуу үчүн болгон аракеттин жумшап жатканын айтып алакан жайышат. Бирок балдарга карата жасалган зомбулуктун саны жыл санап өсүп жатканы алардын ишине көлөкө жабууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги жүргүзгөн статистика боюнча 2009-жылдан бери мындай кылмыштардын саны кескен жогорулаган. Мындан 2 жыл мурда эле 633 факт болсо, быйыл көрсөткүч 1000ден ашат. Ички иштер министри буга кадрлардын жетишсиздиги күнөөлүү экенин айтат. Вопрос остро поднимал за последние 2 года, когда и Мен бул маселени буга чейин эле көтөрүп келгем. Жашы жетелектердин иштери боюнча инспекциянын штаттык бирдигин көтөрүү керек экендигин Бишкек шаардык ички иштер башкармагында жетекчи болуп турганда эле айтчумун. Октябрь айынан тартып алардын саны 121ге көбөйдү. Бирок бул да жетишсиз болууда. Өкмөттүн бүгүнкү жыйынында олуттуу деле чечим кабыл алынган жок. Министрлер эл билген көйгөйлөрдү атап гана тарап кетишти. Учурда 2 жаштагы баланын катуу ур токмокко алынышы боюнча ишке коомчулук кооптонуу менен көз салып турат. Социалдык түйүндөрдө балага кол көтөргөн адамга ачуулануу күч алган. Көпчүлүгү мындай зөөкүрлөрдү өлүм жазасына тартуу керек деп кол чогулта баштады. Бирок конституция боюнча Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. Ал эми укук коргоочулар жазаны катуулатуудан тышкары алдын алуу иштерин күчөтүүнү талап кылышууда. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.